Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Аналогия шайман жардамчы байланышы. Шайман жана анын жардамчысы. Иш процессинде колдонулган шаймандар сөзсүз түрдө башка бир заттар, буюмдар менен кошо колдонулат. Бул жерде же шайман кандайдыр бир затты жардамчы катары колдонот, же түз ошого таасирин тийгизет. Мисалы, балка мык, балта отун, ийне жип, мылтык ок. Шайман жардамчы зат байланышынын түрлөрү. Бул байланышта шайман менен кошо колдонулган заттын максатын билүү өтө маанилүү. Биринчи түрү шайман жана ага жардамчы катары колдонулган зат. Бул жерде жардамчы затсыз иш аткарылбайт. Башкача айтканда, жардамчысы болбосо, шаймандын деле кереги жок сыяктуу көрүнгөн абал ушул байланышта. Бул байланышта көбүнчөсүн шаймандардын бир гана жардамчысы болот. Мисалы, темени жип, жаа жебе, тапанча ок, кулпу ачкыч, отвертка буроо. Байланыштын экинчи түрү шайман жана анын таасири алдында калган зат. Бул байланыш шаймандын кандай иштерге керек болгондугун аныктайт. Тагыраак айтканда, шайман аркылуу башка бир заттын өзгөрүүгө учуроосу бул түр байланыштын негизин түзөт. Бул жерде бир шайман бир нече затка таасирин тийгизиши мүмкүн жана аларды бири-биринин жардамчысы катары кароого болот. Мисалы, балта отун, аттеш зым, чалгы чөп, кайчы кагаз, бычак эт. Арийне жашоо шарты ар кайсыл жерде ар кандай. Ошондуктан адам баласы айрым шаймандарды өз максатынан тышкары максатта дагы колдонуп коюшу мүмкүн. Мисалы, отвертка негизинен буроо бураш үчүн колдонулуш керек болсо, кээде адам баласы отвертка менен бир нерсени чукуш, тешиш үчүн колдонушу мүмкүн. Бирок аналогияларда ар бир шаймандын өзүнүн негизги максатында гана карообуз абзел. Мисалдарды карайбыз. Берилген эталондук жуп, балка, мык. Жооптор: А варианты ийне жип, Б варианты араба дөңгөлөк, В варианты уста лом, Г варианты китеп мукаба. Бул берилген байланышта туура жооп А варианты. Бул аналогиядагы байланыш шайман жана ага жардамчы катары колдонулган зат. Себеби мык балка менен урулуп, бир нерсени бекем карматыш үчүн колдонулат. Ошондой эле жип ийне аркылуу эки үзүндүү кездемени бириктирет. Дөңгөлөк бул арабанын тетиги, ошондуктан бул жерде бүтүн бөлүк байланышы болуп калды. Уста лом менен иштейт. Ошондуктан бул дагы шайман жана анын заты эмес, уста жана анын шайманы болуп калды. Китептин мукабасы бар жана ал китептин бир бөлүгү, жардамчы заты эмес. Экинчи мисалды карайбыз. Берилген эталондук жуп, калем, кагаз. Жоопторду карайбыз. А варианты кнопка телевизор, Б варианты ооз тамак, В варианты үтүк кездеме, Г варианты казык жер. Бул байланышта туура жооп В варианты. Ар бир шаймандын максатын туура таба билүү абдан маанилүү. Бул жердеги окшоштук дал ошол шаймандардын максаттарында. Калем кагаз бетине кандайдыр бир өзгөртүү киргизип жаткан болсо, үтүк дагы кездеменин бетин түздөө менен аны өзгөртүүдө. Ал эми кнопка телевизордун бир бөлүгү. Ооз тамакты өзгөртпөйт, ал тамакты кабыл алат. Казык жерге кагылып, из калтырып гана койбостон, узак убакытка сайылган бойдон калат. Тапшырма. Биринчи, шаймандар менен чогуу колдонулган негизги буюмдарды жазгыла. Мисалы, балка, мык. Экинчи, туура вариантты белгилегиле.